Президент Садыр Жапаров бүгін 20 февральда иш сапары менен Россия Федерациясына учуп кетти. Мамлекет башчысы Россиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча боло турган сапардын алкагында Казань шаарында өтө турчу келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдештеринин расмий ачылыш аземине катышат. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында президент Садыр Жапаров, Россиянын президенти Владимир Путин жана Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен эки тараптуу жолугушуулар өтөт. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамындагылар тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов. Бүгүн 20 февралга карата Бишкек шаардык жылуулук электр борбору 300 мегавольт жүктөмдү активдүү көтөрүп жатат. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, сырттагы абанын температурасы төмөндүгүнө байланыштуу Бишкек ЖЭБинин активдүү кубаттуулугу Бишкек жылуулук тармагына берилген ысык суунун температурасы орто эсеп менен +60 градусту түзүүдө. Бүгүнкү күндөн тарта ЖЭБтин жүктөмдүн активдүүлүгү акырындык менен жогорулайт. Натыйжада берилген ысык суунун температурасы да жогорулайт деп айтылат маалыматта. Эртең Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкендей, эртең 21 февралда саат 10:00дон 18:00га чейин Жайыл Баатыр көчөсү, Арча Бешик көчөсү, Куюкова көчөсү, Муромский көчөсү, Ахунбаев көчөсү, Садырбаев көчөсү менен чектешкен аймакта суу берүү токтотулат. Ичүүчү суу Шералиев көчөсүндөгү диаметри 200 метр болгон суу түтүк тармагында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлмөкчү. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калктуу уюмдарды ичүүчү сууну эртелеп камдап алышын суранат. Салык кызматынын кызматкерлери рейдтик салык контролунун жүрүшүндө уруксат берүүчү документтери жок күйүүчү майды сактоочу кампаны аныкташты. Ведомстводон билдиришкендей, Бишкек шаарындагы жеке автобазанын аймагында кампадан эсепке алынбаган 14930 литр күйүүчү майлоочу материалдар табылган. Болжолдуу түрдө күйүүчү майлоочу материалдар мындан ары мыйзамсыз сатуу үчүн сакталган. Азыркы учурда продукция убактылуу тартып алынып, эсепке алынбаган ККМди материалдык кирешеге конфискациялоо маселеси боюнча материалдар сот органдарына өткөрүлүп берилет. Салык кызматы өлкөнүн аймагындагы нефтепродукталарды мыйзамсыз сактоону жана сатууну аныктоо боюнча иштерди улантууда. Жакынкы чыгыштан Кыргызстандын 99 жараны мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Алар өлкөгө бүгүн алынып келинди. Анын ичинен 28 аял киши жана 71 бала. Сириянын түндүк чыгышындагы атайын лагерлерде жайгаштырылган репатрианттарды кайтарып келүү боюнча кезектеги Айкөл 5 гуманитардык миссиясы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн колдоосу менен уюштурулду деп айтылат маалыматта. Кыргыз тарап оор абалда калган жарандарды репатриациялоо боюнча 5-чи ири атайын операцияны ийгиликтүү өткөрүүдө көрсөткөн көмөгү үчүн жана логистикалык колдоого Америка тарапка жана эл аралык өнөктөштөргө өзгөчө ыраазычылык билдирет. 23-25 февраль күндөрү Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда спорттук жана күжүрмөн самбо боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө диплом жана медалдар тапшырылат. Катышуучулар төмөнкү салмак категориялары боюнча күч сынашат. Спорттук жана күжүрмөн самбо кыз келиндер арасында 50, 54, 59, 65, 72, 80 плюс 80 кг. Спорттук жана күжүрмөн самбо эркектер арасында 58, 64, 71, 79, 88, 98 плюс 98 кг аралыгында күч сынашышат. Мелдештин башталышы 23 февраль саат 10:00. Салтанаттуу ачылыш аземи ошол эле күнү саат 16:00 болот. Эскерте кетсек, самбо боюнча республикалык чемпионат дене тарбия жана спорт департаментине караштуу спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекция жана Кыргыз Республикасынын самбо федерациясы тарабынан уюштурулууда. Каракулжа районунун борборунда жаңы ачылган тигүү цехинде учурда иш кызуу жүрүүдө. Кызматкерлер тыным албай иштешүүдө. Жумушчулардын басымдуу бөлүгүн буга чейин үй шартында кызга сеп даярдап, тигүүчүлүк менен иштеген келиндер түзөт. Баары үйүнө жакын жерге тигүү цех ачылып, туруктуу жумуш орундары түзүлгөнүнө кубанычта. Балдар менен үйдө отурганбыз, эми балдар чоңоюп өзү ордун таап атат. Кана үйдө отургандар болбойт экен. Ушун жумуш менен аракет кылалы деп келип, ушинтип жумуш ордун таап отурабыз. Чет жакка чыккан эмесмин, ушу үйдө эле ушу бала чака менен отурганмын. Азыр балдарыбыз чоңоюп, анан келин менен үйдө калып ушинтип тигип отурабыз. Ишканада буйртманын негизинде кийимдер тигилет. Учурда майрамдык көйнөктөр даярдалууда. Жумушчулар айлык акыны иштеген ишине жараша алышат. Тигүүчү айымдардын айтымында жумуш жеңил. Эң башкысы башка өлкөгө жумуш издеп кетпей, өз жеринде иштеп акча тапкандарына ыраазы болушууда. Тургандар жумуш менен камсыз болуп атабыз. Эми азыр эми бүт пенсиядабыз. Сыртка чыксак жакшыбыз туура келбейт, албайт. Анан бул жер жакшы болду бизге. Өзүбүз кичине баягы алаксытып,
көңүлүбүздү көтөрүп, мына кыздар менен чогуу жалаң жаш кыздар, булардын баары менин кыздарым менен теңдер. Жаңы ачылган өндүрүштү ишкер Рахат Курманбекова райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион сом алып баштаган. Азыр 50 жумуш орну түзүлүп, 30дай жумушчу 2 нөөмөт менен үзгүлтүксүз иштешүүдө. Жумушчулар жергиликтүү тургундар. Көпчүлүгү мурда жумуш жок үйдө олтурса, айрымдары миграцияда жүрүп келгендер. Чакан ишканабызда ошо баардык комплекти чыга турган товарлар өндүрүлүп чыгарылат сырткачы. Азыр заказ болуп атат. Анан өзүбүздүн мына Карагулжанын базарындагылар да заказ берип атышат. Ошо заказ менен иштеп турабыз. Ишкана элетти жумуш орундарын түзүү максатында ачылган. Райондо өткөн жылы ишкерлик боюнча бир катар долбоорлор сунушталып, аны өнүктүрүү фонду колуна алган. Бүгүнкү күнгө 38 долбоор келип түштү. Аны байкоочу кеңешибиз бар. Ошолор карап жатышат. Кайсы долбоорго беришти, ошолор баалайт. Быйылкы жылы ошо биздин министрлер кабинетинин тапшырмасы менен айыл чарба багытындагы долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурсаңыздар деп ошондой сунуш келген. Ошол тарапты карап атышат азыр. 2023-жылы Тоолук Карагулжа районунда жалпы 10 ишкана ачылып, 1000ден ашык жумушчу орундар түзүлгөн. Жергиликтүү бийлик ишкерлер менен биргеликте алдыда өндүрүш тармагын жандандырып, жумушчу орундарын дагы көбөйтүүнү пландоодо. Кара Суу районунун тургуну Азамат Демиев паспортунун мөөнөсү бүткөндүктөн Ош шаарындагы калкты тейлөө борборуна кайрылды. Ал мурдагы эреже боюнча жанына эски паспорттун жашаган жеринен аныктама кагаз жана үйдүн кызыл китебин кошо алып келген. Бүгүн көп жерге барып убара тартпай, уюлдук телефонундагы түндүк тиркемеси аркылуу тиешелүү документтерди тапшырды. Значит, кагаз-багаздардын кереги жок экен. Сөзү жакшы. Азамат Демиев документ иштери бир эле жерден минтип оңой бүтүп калат деп ойлобогонун айтат. Анткени буга чейин документ чогултуу үчүн бир нече жерге чуркап убакыты дагы көпкө кеткенин айтат. Мурун бүтөт элек, мындан мурун 10 жыл мурун алганбыз да. Ол жерде бүтүп, жанагындай бардак болуп олтуруп, азыр келдим. Сразу электрон өрчүп келди. Бүтүрүп бүтүрүп чыгып кетип калдым ошо. Жакын эле көчүргөм. Видеолордон угуп, ошо түндүктөн жардам тиет дегенден, справкалар чыгат дегенден ошонус эме кылып, регистрация кылып кирдим эле. Чыкты бардыгы эле. Кызматкерлер белгилегендей, санариптешкен системаны колдонуу эки тарапка тең жеңилдиктерди берет. Маселен, жаран паспортун же кандайдыр бир документтин үйдө унутуп калса, телефондагы тиркеме аркылуу толук түрдө өзүнүн жеке кабинетине кирип, аныктамаларды ала алат. Ошондой эле жарандар өздөрүнүн паспортторун даяр болгонго чейин отуруп онлайн билип алса болот. Түндүктөн эле өзүбүздө санарип аймак деген галочкабыз бар. Ошону басып эле тапшырып коет да. А загранпаспорт түндүктө болбойт. Себеби ал заграничный паспорт да, а ID карта внутренний паспорт болгон үчүн түндүктө болот. Ошол себептен ID картасын түндүк аркылуу тапшырдык, а загранны сканировать эттик да. Ошол түндүк система действительно жеңил, биз үчүн дагы ыңгайлуу и жарандар үчүн дагы ыңгайлуу. Бирдиктүү электрондоштурулган система калкты тейлөө борборунун ишин толугу менен жеңилдеткен. Алдыда кагаз көтөрүп жүрүү, аны бир нече жерге барып чогултуу түйшүгү толук жоюлат. Эгерде жаран паспорт тапшырганы келсе, же мисалы үчүн учету жок болсо, пропискасы, учетко коюш үчүн туулган тууралуу күбөлүк цифровой форматта болуш керек. Эгерде бул туулган тууралуу күбөлүк ушу түндүк тиркемеде бар болсо, учетко койсо болот, паспортко тапшырса болот. Эске салсак, азырынча паспорт алууга келгендердин 10% гана түндүк системасын колдонуп жатышат. Алардын ар бирине санарип кызматын колдонуу сунушталууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.